5000 көрүүчүгө ылайыкталган спорт комплексинин жалпы аянты 15000 чарчы метрден ашат. Имарат 2 кабаттан жана унаа токтотуучу жай менен жер төлөөдөн турат. Бул Ордо каладагы Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондун кичи спорттук аренасы. Долбоордун өзгөчөлүгү металл конструкциялары колдонулууда. Куруучулар белгилегендей өлкөдө буга окшош салынма азырынча жок. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев курулуш иштери менен таанышып, Борбор калаанын бардык тургундары үчүн заманбап, жеткиликтүү спорттук базаларды түзүү зарыл экенин белгиледи. Айта кетсек, Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондун кичи спорттук аренасы көп жылдар бою кароосуз калып, аймагында кафе, ресторандар курулуп кеткен. Жер пайдаланууну көзөмөлдөө башкармалыгы объектилери толук демонтаждаган болчу. Бошотулган аймактын ордуна жашыл зоналар калыбына келтирилет. Жакын арада ички жана сырткы жасалгалоо иштерин өтөбүз. Инженердик тармактардын баары, сырткы инженердик тармактардын баары уже алып келинген, курулуш территориясынын ичинде турат. Орундуктар болсо Кытай Республикасынан атайын барып буйрутма берилип келди. Курулуш жергиликтүү бюджеттен каржыланууда. Куруу долбоорлоо иштери чогуу кетип баратат. Кичи арена спорттук мелдештерди гана эмес, концерттерди, көргөзмөлөрдү жана башка маданий иш-чараларды өткөрүүгө да ылайыкталган көп функционалдуу аянтча болот. Учурда темир курулмаларды монтаждоо, ширетүү, тышкы инженердик жумуштар, саркынды суу түтүктөрүн жана газ куруларын тартуу иштери жүрүп жатат. 50% бүттү жумуштардын бардыгы, тышкы инженердик тармактардын бардыгы тең киргизилип бүттү. И каркасы дагы 100%ке орнотулуп бүттү. Анан азыркы учурда болсо сэндвич панели, ошо сырткы ошо наружный стена, кровлялардын бардыгы ошо сэндвич панели менен болот. Ошону орнотуш үчүн прогондорду азыр жасап жатышат. И эмки жумада сэндвич панели келип орнотулуп башталат. Министрлер кабинетинин төрагасы объекттин курулушун өз убагында жана сапаттуу бүткөрүүнү тапшырды. Адылбек Касымалиев белгилегендей, долбоорлорду ишке ашыруу Бишкектин келечегине инвестиция болуп саналат. Мындай долбоор экологиялык абалды жакшыртууга, спортту өнүктүрүүгө, ыңгайлуу шаар чөйрөсүн түзүүгө жана жарандардын жашоо сапатын жакшыртууга салым кошот. Бактыгүл Султанбек кызы, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.